Атамбаевич. Önümüze hoş geldinizler. Bunlara oturanlar söz Kırgız Respublikası'nın prezidentliğine talipler Madımarov Adakan Kimsanbayevич'te. Rahmat, assalamualaikum warahmatullahi ağalar, abalar iyiler. Geldiğinizlerge rahmat. Yolumuşlarga başlaganбыз. Кезексиз шайлоо өтүп атат. Биз баарыбыз кандайдыр бир жакшы үмүттөр менен, жакшы тилектер менен сапарга чыкканбыз. Бүгүн биздин жолугушуунун 3-күнү болуп атат. Ошо Каракылжа жергебизде кече Чоңалайда болдук. Ош шаарында болдук. Баштаган күнү ушул Өзгөн районунда, Ош шаарында күндө эртең менен ушундай бир жерде анан кечинде барганда Ошто жолугушууларды уюштуруп атабыз. Биз силерди автобустар менен ташый албайбыз. Футбол топ төпкөн жерлерге жыйнай албайбыз. Биздин айлык өктөрүбүз жок. Бизде милициялар жок. Бизде ошондой бусиктерге бере турган тыйымдар жок. Биз жөнөкөй бала эмеспиз, бир катардагы Мадумаровбыз, анын үчүн жөнөкөй катардагы бала катарында шайлоого барыш керек экен. Ошондо эл өзү абылып топтолот экен да. Миңдеген кишилер топтолуп калат экен. Кече Кара Чоңалайга барсак дагы жол ката ушундай жанагы ЗАГСка чыккандардай болуп бусиктер келатыптыр. Булар кайда барат десек, Гүлчөгө барат дейт, эмнеге десек, бир киши келет экен дейт. Амандуу болдулар. Мында бир канча мезгил баштап ушу жерге жыйынга келгенибизде бир партиянын атын айтып, кыйдырып, ошол партиядан башка партия болбойт деп жүргөн азаматтарды карасаң, бүгүн бурулуп алып башка жакка кетип калыптыр. Эмне болду да? Ошол куттуу болсун ошол азаматтарга. Ач калбайт экенбиз да, айтып. Кече мына Куршатта Адыл деген bir Аяш экен бар, мен ошо киши чай ичип отурганда айтып атат да. Эй, достор, көйлөгүңөрдү жок дегенде бир сезон кийбейсиңерби дедим дейт. Ну кандай бир сезон кийбей эле көйлөк алмаштырасыңар десем айтат дейт. Биздики дейт топчусу жок эле халат дейт, жүгүрүп барат эле чечип коюп жаңысын кийип алып кете беребиз дейт. Бизде ушундай болуп калды. Андан уягы, мындай бир намыстанып деген нерсе болбой калды. Биз мындай кылабыз. Аны баарыбызда 10 чакты телефонду кармалып карта тастадым. Ошондо демек Кыргызстандын кайсы жеринде болбосун мени сүйлөгөн сөздөрүмдү көрүп атасыздар, угуп атасыздар да. Facebook дейби, эмне дейт ошол жактан баарынан көп. Биз мындай кылбайлыбы? Суроолордон эле баштабайлыбы? Ошол суроо жооп кылсак, менимче жакшы болот. Биздин программа сиздерге белгилүү. Биздин кагазыбыз жок, жазып берген. Мен Каракылжанын тарыхын окуп бергейм сиздерге кайрадан. Чу дегендере сиздерге кайсы маселе кызыктырып аткан болсо ошолорго жооп берем. Макулбу? Кандай кылабыз? Суроо барбы? Ошол суроолорго жоопту бере берем. Жок суроо? Суроо жок болсо бата кылабыз дагы. Биз ары карай кетебиз. Себеп мен ушул убакытты кыска, өтө мына кезексиз жүргүзүлүп аткан шайлоонун убакыты өтө кыска билесиздер. Бизде 7 область бар, 2 шаар бар. Ушул жерге келбей калганда неден келип атабыз биз? Биринчиден салам айтып келебиз. Милдет бизде. Экинчиден келбей койду деген сөздөн алыс болуш. Анан Бишкекте жолуп калсаң, Жошто жолуп калсаң, айта берип акмагыңды чыгарат да. Биздин районго келбей койдуңуз деп эл таарынып атат.
Bura, buna men geldim. Hazır Facebook bardıq jaqtan көрсөтүлдү. Men Каракулжадамын. Şunday. Men barbagan жерге бардырап, kelgen жерге келдирбейм. Şunday. Суроо болсо бериңиздер. Ya. Egerde suroolordu bергенде мындай сатылды. Кыска. Hurmatli Adakan Sambayevich, mындай биз максат маалымат каражаттардан телефондордон көргөн менен мындай бетме-бет жолугушуунун өтө айырмасы бар. Сиздер дагы кол жеткиз адамдарсыздар, мындай бетме-бет келгенде бир айтыла турган сөздөр бар да. Бул жерде аз болгону менен биз чындап бүтүн Кыргызстан деп жүрөгү менен келгендерге келип отурабыз. Адамзат жан-жаныбар жаралгандан баштап ушул дүйнөдө кара менен актын күрөшүп жүрүп келген. Дайыма күчкө салып зорлуктап каралар жеңип келген. Акыры биз аракет кылсак актар дагы жеңгенге келет. Жомоктордо, эпостордо, романдарда биздин жашообузда да дайыма күрөш. Ошон үчүн бардык нерсени биз көрүп турабыз. Караны көрүп турабыз. Агыт жигит, кары жигит, бизди сарттар, оштуктар, карса тарбиялеси менен момиктик кызматын алат. Сарттар жолугула десе дагы болбой ошолордун ардында эрчи пакалчыктын ат менен кошо жүгүрүп жүрүшөт. Бул эмне деген? Кыргыздарга шайлоо деген шайлоого даяр эмес экенбиз. Дагы биз жетилип шайлоого барыш үчүн дагы 50 жыл жарым жыл керек окшойт. Ушуну көрүп туруп жүрөктүү адамдар ушунчалык жүрөгүбүз ооруп атат. Жүрөгү жоктор бир күнгү нан үчүн, бир кетке иш үчүн, бир кызмат үчүн ушинтип жүгүрүп жүрүшөт. Көрүп турат, мыйзамсыздыкты көрүп турат, адилетсиздикти көрүп турат, зектерди көрүп турат, ошолордун артынан чуркап жүрүшөт. Кечээ Сооронбай неме берген жок, буйрук берген жок, мага 100% алып бергиле мени партиянын үчүн деп. Биз 100% алып бердик, мындай пекалиндер жүгүрүп жүрүп, мынакей акимди дагы Сооронбайдын башындагы жеди. Азыр дагы жей алат, садырга 100% алып барабыз. Биздин бир 90га чыккан врач бар. Өзгөнгө барып албай жатат. Урматтуу Садыр Нуркожоев, мен Каракулжаны 90% алып берем деп, атасынын башын алып берели. Биз дагы элбиз, биз дагы барбыз. 90% ала албайт, бирок ана жерде бүлкөндөрдү түзүп туруп, адилетсиз күчтөр, убактылуу күчтөр, өлмөй кала турган күчтөр 100% биздин бүлкөндөрдү айырып туруп, ошолорго 100% берип атат. Кудайлар, муну дагы Кудай бир жерден акчатып туруп, бир күн тоолатып түшөт. Ошон үчүн бир адам 10га жеттирип, 10 адам 100гө, 100 күн 1000ге, 1000 адам түгөнгө дейт. Биз айрылыбыз, бекер жатпай шайлоого чейин дагы 10га чейин убакыт бар. Урматтуу жолдоштор, ушул жерге келген бүтүн Кыргызстанда Adakan Matımarovду колдоп келгендер, кудашыбыз барбы, тууган улубуз барбы, бала чакаларыбыз барбы, кантип биз 10дан 20дан адамды ала албайлы? Биз уктабашыбыз керек, биз жатпашыбыз керек. Эмнеге ошо адилетсиздикти көрүп туруп биз аз күнгө чыдабайбыз? Биз күчтүү болушубуз керек, биз эрктүү болушубуз керек, биз ушулда жеңип калышыбыз керек. Уктабай аракет кылып, Алладан тилешибиз керек. Бир бизде шанс келип турат. Ушул шансты кое берсек, биздин да жүрөктөргө дух өчөт. Андай эптеп эле күндү таарып жеп калышыбыз керек. Биз ошондо айбан болушубуз керек. Бүгүнкү нанды тартык болду. Кыргызстанда эмне болуп атат? Бала чака эмне болуп атат? Каерде адилетсиздик болуп атат? Каерде жаман сөз болуп атат? Угуп, сарт деген айтыштык дегенде угуп кыргызып отура бергиле. Садырды ээрчип алып, силер да артыңызды алып, көлгө чейин, түпкө чейин чуркап баргыла. Жок, биз андай адамдар эмесмиз. Биз мына жерде дайыма Adakan Matımarov деп келип жүргөн адамбыз. Adakan Matımarovду 95-жылдан бери колдодук эле. Жаш келиндерин артында кемпир болдук. Өлгүчө дагы колдойбуз. Adakan Matımarov президент болбосо да кыргыз элинин 1000 жылдан бир келчү уулу. Адакандай адамды төрөш үчүн биринчи эне төрөш керек, таза баланы төрөш үчүн. Мен чындыкты айтып атам. Мен деген кыйын алымдардын сөздөрүн айтып атам. Мен кыйын деген акылдуулардын сөзүн айтып атам. Бул менин айтканым эмес. Алла Таала адакандай адамды жаратыш үчүн, ал үчүн эне таза, ата таза болуш керек. Төрөлбөйт. Азыр президент болуп 10 жыл отурсун. Садыр Нуркожоевдей, сиз биздин төлүктүү президентибизсиз дейт. Төлүктүү болуп жүрө берсин. Ал дүйнө деген бар. Таза адамдар төрөлөт. Дагы башка замандар келет, башка этаптар келет. Ошондо биз келебиз, көрөбүз кимдин ким экенин. Ошондо тарых аныктайт. Ошондо таза болобуз. Мен убактылуу өкмөт келип, Алмазбек Атамбай президент болгондо ушул жердегилердин көбү билет. Бир 50 аялды неметип алып, коркпастан мен акимчиликтин алдында митингге чыкканмын. Бир алкашты шайлап атасыңар. Өзүнүн талапкерлиги
Güçlü olsunlar, ne ödüyorsunlar? Ne yapacaklar? Karalarla gelişimiz gerek. Güçlü olup Türkayız, muhtamayız. Biz bu şu sayıda gelişmezdik ya. Daimine biz bozarlığıyla gelin öyle karalarla verip koy oturup başımız gerek mi? Daimine kaçırma şucuyu başımız gerek mi? Bizden öde uğraşmamız gerek. Abi karamıza da kadar adiletsizlik. Bunlardaki açık erkek sanmayız. Biz orada İşinizde siz onun da prezident olup 11. günü Karabıca'dan işinizde başlamış. Adiletsizlikten başlamış. Ağzında bilek boyusuz yaptı. Ecike atınız kim? Bunlar Ecike. Rahmat. Aman bolumuz. Buna men aytadığım sözlerden kanday desemdir. Bir çaktarga başka bir düşünüklerge getirip jöröşün aytalıdır. Buna şu büyügöndön aytılgan söz. Bu kişi özü jaman emes. Bu kişinin sözü de jaman emes. Turak şüngüle. Geri bir janağı atın söröylör, bir okmuşluğun söröylör çıkıp alıp Bişkek'ten sayrap atmayı mı? Bölüp, jarıp, digit, mintik de. Nakta bölüp jarkan oşulur olmadan özü. Çındığında oşul bilarmanlar olmadan. Kederden çıkpay sayrap atlarlar olmadan. Bu gece büyük ondan aytmadan. Nege? Ona geçe oşul barıp, karşıp, barıp, ötkörgön jiyiklardan. Men sadrilimin bir nerseni aytayım da. Oşun jaman jolga düşüp aldığına toktotmasınlar bolboyt dep Askar Akayevichtің кезінде çoğun bir makala жаздым эле, сессияда улам трибунадан айттым эле, укпай койгон. Укпай койду, көргөн күнү ушул бүгүнкү күнү. Кийинки президенттердин бүт баарын айтты. Эсиңиздерде болсо керек. Мына жерден чыгып, азыр алдыңыздарда мен билбептирмин, Рахман аке да ушул жерде экен. Ушул Рахман аке сүйлөп атканда сүйлөп турбай койду эле ушул жерде да. Mına biz bir doğuştu da sırtta getirmeyimiz de buna Ecek Amaz'ı eskertirdi. Bir doğuştu da sırtta getirme koygondum kesipeti yerine menen büttü sadakalarım, kırgızım aylanayım. Kaçan boyu ona olsun biz. Nege oşunday olup biliyoruz? Men bekar ayttan jokmун. Oşonda bir doğuşta sırtta gitmeyip de çurkap жүргөндөрдүн баарын карасак, азыр аттан тезирээк чуркап озуп кетип барат. Не болду? Кандай болду? Akta koyat oldu. Uşul nerselerde biz görüşümüz gerek mi? Bolboyt mu? Toktamışımız gerek mi? Oylamışımız gerek mi? Mana uşul yerde daha uşulday soğuk günlerinde dekabreler al gezde Azırda dekabr 95. yıl Absamat masayla için göz geldiler. Prezidentlik şaylı oldu. Bana uşul sizler oturganda, yolu oturgan. Aksakalların nesinde var mı? Siz nesingizde olsa gerek. Görmüyorsunuz da 95. yıl. Oşonda ne oldu dedi? Oşonda sivet köçüp koydu. Masali tribununda söylüyorken sivet köçüp koydu. Ne oldu? Sivet köçüp kaldı dedi. Ana janağı çıraklardı janıp barıp, aksakal bunda bir müdürlük etmesinde tek kişilerdi gösterip barıp çıkıp ettiler. Bugün andan beri tıp-tıvrat 25 yıl. Çeyrek kılınır. Bayağı bile bayağı olsun. 5 yıl söz söylüyor. O sol kezde hakimimiz kim öyle bizde Karabıca'da? Ha, barakayı. Azra kişi kayda? Ha, yasalma. Bayağı bile cahil olur. Bayağı bile cahil olur. Anan arkadaşlar. Beylik almıştı, revolüsiya oldu, eldik beylik geldi. Hiç kaçan eldik beylik geldi, el kağılan insan barmayınca. Andan beri bütün de beylik kaçanlar. Beylikti basıp alınca oldu benim barışlar. Ben sizlerge derek razıçılık bildirem. Bütün de Kırgızistan'ın eline razıçılık bildirem. Ne degen akçalar çaçıldı. Ne degen şorpolar kuyuldu, ne degen etleri geldi. Biroq bütün Kırgızistan akça taratpay özünün ak niyetiminin ötkön parlamenter şayrıda çekip çıktık biz. Bir karajat taratpay, bir baykoycu koyboy, seyret biz aytkanbız. Kırgızistan'ın bardıq adamlar bizden işenimli kişiler oldu. Arı bir kayda gelemez Kırgız jarağının üyü,
Біздің штабымыз болып деп. Мына азыр да көчеден келе жатсаңыз, сүрөт. Ошондо бир сөз айтты беле. Булардын сүрөтү көчөдө калсын ушундай, көчөдө кучактап деп. Калды, биримдиги каякта. Некеден Кыргызстан кайда калды? Башка баягы акча таратып аткан партиялар кайда калды? Сүрөттөрдөн бошобой калган баягы тал теректер мына ошо көчөдө калсын деген сөз ушул. Бүгүн алар көчөдө калбай башка кишиге учкашып алып, дагы да чуркап жүрөт. Айырма жок. Ошондуктан биздин жеңиш, эжеке сиз айткандай, биздин жеңиш көйлүктүү жеңиш Кудай кааласа. Себеп бул адилеттүүлүктүн, чындыктын жеңиши. Мына ошол Абсамат Масалиевичке бут тосуп, светтерди өчүрүп, микрофондорду өчүрүп, сөз бербей, келчү кишилерди келтирбей, коркутуп, кууп жүргөн адамдардын жыты да жок бул дүйнөдө. А Масалиевдин аты, Масалиевдин кылган иши, Кыргыз мамлекети бар кезде ар дайым элдин жүрөгүнө сакталып кала берет. Элекке каршы бир гана нерсе. Мына ошондо Абсамат Масалиевдин жүрөгүн аябай оогутканбыз. Өтө катуу оогутканбыз. Биз ушундай болуп калдыкпы деп акырын тепкич менен түшүп алып чыктык жана. Не болду? Агиши кеткенден кийин кылымда бир келчү инсан эле деп бийлеп атышат. Жалган, төккөн жашына жалган, айткан сөзүнө жалган. Биз тирүү кезде бири-бирибизди сыйлайбыз. Биз бири-бирибизге душман эмеспиз. Мүмкүн убактылуу гана атаандашпыз. Касташ эмеспиз. Касташ болгондой башка мамлекеттин адамдары эмеспиз биз бири-бирибизге. Мына ушул телефон деген балия чыкты. Өтө бир жаман шайтандын куралы ушул. Мүмкүн ошол баягы аймакка бөлүп, эл журтка бөлүп, ооз калгыс сөздөр менен сүйлөп аткан бир келеси болуп, атайын жасап атат ошол нерсени. Жалпы калың элдин арасында андай бөлүнүп жарылуу деген жок. Эми караңыздарчы, кайдагы түштүк түндүк, эгерде ушул өзгөн районунан мен талапкер болуп баратсам, мага каршы ушунчалык Садыр Жапаров деп кыйкырып жүргөн, баягы аттардан да озуп жүгүрүп аткан жалаң биз өстүргөн биздин өзүбүздүн инилерибиз. Ошол өзгөндүн жигиттери, элимизде Сатыбалдиев деген азамат жетекчи. Турам, Алы Карашев деген иним болот. Улуу Корбонов деген досум болот. Курманкул деген иним болот. Мен желкесинде таптап айна келечегиң бар жигитсин. Кудай буйрса алдында көп нерселер бар деп айтып жүрдүм. Кайдагы бөлүнүп жарылуу? Биз улуу элбиз. Биз ким келсе мойнунан кучактап, шалтактатып, өлүп акмагын чыгарган элбиз. Ким бөлүнүп атыптыр? Ким жарылып атыптыр? Мен талапкерлигимди койсом, ошол башкы прокурормун деген Курманкул деген иним БШКга кат жазды. Мадумаров Москвага мыйзамсыз барып келди. Мунун талапкерлигин алып салыш керек деп атат. Кайдагы бөлүнүү? Кайдагы жарылуу? Бирок жасакерлеринин дагы чеги болуш керек, Курманкул. Сен мектепте окуп жүргөндө ошол мыйзамдарды окуганбыз биз. Мүмкүн сен окуган мыйзамдарды биз жазганбыз 90-жылдарда. Биз да билебиз бир нерсени. Ошол сыртта жүргөндөрдүн эсебинен барып келди деп жазылды. Кудайга шүгүр, биз билетибизди сактап койгон экенбиз, көрсөттүк. Бишкектен алдык ал билет. Намыс жок. Ана эжем айткандай, ариет жок. Бир тооктун кулу, бир кесенин кулу болуп калган эмеспиз. Токтошубуз керек. Жетекчилер жаман эмес. Аллах айтканда, ар бир элдин жетекчиси өзүңөрдөн дейт. Демек биз өзүбүз кандай болсок, жетекчилер ошондой болот. Мына Оштогу областтык штабты башкарабыз деген азаматтарды да ошол мен өзүм жетелеп жүрүп өстүрүп, министрлик деңгээлге чейин алып барып койгон жигиттер азыр мага каршы чыгып аткандар. Топой ыйлайт дейт. Топой ыйлайт. Бир жашыраак дарак барып алып, карт даракка барып ыйлайт. Четибизден кыйып, кыртып жок кылып келатат. Муну Балтага бир ооз сөз айтып койбойсузбу?
Dese ошол карттарга айткан экен. Балтырдан сурагылачы, сабы ким экенин. Ana, eğer dedi, balta aytar. Eğer dedi, benim şu sap götürüp çakmasa, men жерден көтөрүлө албай жаткан темирмин. Meni götürüp çaktırıp atkan şu senin dağın dedi. Çıkar. Biz dağı bir olmasa belli aytar. Sadır kadardı, başkasına dardı. Daha da iyilerim olur mu? Hiç kanday kasıt yok. Nasıl geçen çocuklar bir gündür? 3. Oktyabrdaki oşu kişilerge çocuklar bir gündür. Bugün bayağı karışıklı içip giyiz otkanlar. Oşul jakta jatasın soğuk düşüp kaldı deyip bir köylekte belgen emez. Oşul yerden tamamından çakçısan gerek deyip durup bir iki ilim çocuk belgen emez. Bugün taylarda soyup aldılar deyip otkanlar. Namus çok, ariyet çok. Uşul gana, bizde hiç kaçan bölgöy. Uşul alakanda Kırgızistan'da bölgöndürdün, azabın Allah özü vergen olsun. Alakanda 54 bölge otkanlarının peyin özlerinin başına görünsün. Bizde hiç kaçan bölgöndürmesiz, bölgöymüşler. Daha bir yol aytayım. Ben istedim görünüzdü. Başka uşul, Cevizlik bölgöndürce başka oblastlardan da uşul Madumarov'da götürülü degen demirge götürüp çıkan attığı başka azamatları tahtarileçi. Kim böyle atıktır? Biz emez, ben emez. Bana biz diyene, geçer Karasuluk'ta oşunda olup cıldık soyup Karabulcadan gemimiz çapancağım daha bir azamat kız çıkıp söyler mi? Karasuluk'a varıp olmamız değil. Vaktimizi getirmemiz değil. Hop aynen. Biz de şu yerde oturganda Karasu'nun 75% alıp verip durgan biz oturabız deyip. Sen kimsin dedin aklına söylüyorum diye. Biz 100% alıp veririz. Biz bir de doğuştu çetke çıkarmayız degen körpendilerin kesibetinden Kırgızistan şunu gündü görüp atmayız. Elim dedi. El çok durup kanıtıp bu devlet uşağı. Emin laviz deyip koyup 75% almasa Karasu'dan oşol ayıptan aksakal, oşol yerden жерге kirip кетишет. Kандай deysiz? Sebep, жигиттин сөзү өлгөнчө өзүн өлгөн артык дейт. Элди үстүнө андай кылып балбановоздук кылып баштайт. Ушуну гана эскертип коюшубуз керек баары. Бул сабак болуш керек баары. Биз Бишкекте ешкандай кыйбат бир кишинин аркасынан сүйлөп отуруп, жар кичинакай кылып мончоктой тизип, Конституциянын жана мыйзамдардын бузулушу боюнча жазып Борболук шайлоо комиссиясына бердик. Конституцияда жазылып турат. Президенттин милдетин аткаруучу президенттикке бара албайт деп жазылды. Кандай дейсиз? Мен жөнөкөй адамдын катары барам деди. Кыргызстандын элине таазим этиш керек. Жөнөкөй эле бир бала келсе, милициялардын баары чуркап алган Rusiklerдің бардығы ушундай аң сезимдүүлүк менен кишилер өздөрү жыйналып калган. Мектептер жабык ошон үчүн биз чогулуш деп чарчадык, чогулушка барышыбыз керек деп мугалимдер ыйлап отуруп алган. Суугуна карабай ошол жерге барып отурабыз дешип тизилип отурушуп калыптыр. Эч кимди кыйнабапты. Жөнөкөй эле бала келсе, кандай дейсиз? Баардыгына бирдей шарт дейт. Birde şart olsa gece kayrıldın, daha kayrılalım. Birde şart olsa, anda kendini çok ucunu. 18'i istedi çok ucunu. Abi birimiz 10 minütten söz versin. Sizler oturup, tam da valdılar. Şayla valdılar, tam da valdılar. Kim kazanacak? Yok gıdayır degen deyirler var. Oşolordan günde körttön çıkarıp, elin suraları verip, koyuplar oşolor. Bayağı жазып бергенде оқығандарды тоқтатtılar. Ертең сыртқа шығабыз Кыргызстан жетекчисинин атынан, Кыргыз мамлекетинин атынан. Көрүнгөн жерде жазылып, жазууда жок суроо берсе, эмне кылат? Эмне болот жазууда жок нерсе?
Bizdi maskara kılıp biçti bu yetekçiler. Kандай desin? Kayda varmasın, kimisi varmasın, şu kulağını çağırıp durman hareket kılasın, şu bir mesela ayıp üret asıl. Biz şunda elimiz diyor. Dünyaya manastı vergen elimiz değiliz. Çin kızı vergen elimiz, Tokdoğul'u vergen elimiz değiliz. Sayak baydı vergen elimiz değiliz. Avşarda yeni olsak, bugün kümdörümüz. Hayatta yeni oldu. Urpaklarımız mı bize şunlar? Şu canından oylamışlar. Bana sizlerge program var, aynen. Bana sizlerge platform var. Ben gelip, Karabulca kaçan kurallar, Karabulca'da kança bir kişi yaşay, Karabulca'dan kanday gibi azamatlar çıkar, alardım tarihini ben sizlerge ayıttım gelmeyin. Size neden jakşı bilesiniz? Kayısı rayonga varsa, kağızdaya. Bu rayon Balançancılığı kurulgan. Balançanın kişi yaşay, Balançanın hektar ciğeri var. Toplut oluşunlar istiyor. Geçip var. Kim şuraydı? Siz. Oraya gelmeden çılgı cömert kanal çılgı üçüncü güreş olmaz. Alız bıraktı mı? Çılgı üçüncü. Alız bıraktı mı? Masaklı çılgı üçüncü güreş olmazsın. Ha? Çılgı üçüncü güreş adamsın. Hani gereği yok. Sizde ben daha ne olsun ürmeyen ettireyim. Çıldık tırkırayım. Çıldık sözü bırkırayım. Kalk kazanın kaynatıp kalktın yitirkirayım. Müntivetse zamana kayaklarını tırkırayım. Çıldık deden yoyundu. İlk göz oyundu. Çıldıkta sen görsün. Görsün sen koyundu. Avrayını getirdi. Ayakları kaç oyundu. Anan sarı akımlardan da yine var. Ben akımlarda çıldığı kurt kişinin buna da bir ara akımda boyunca bunu ayıtırayım. Mikrofonu böyle söylüyor musun? Yerde bir sen de kaparasın değil. Yerde bir barbarlar arasın değil. Yuvarlaktın, yüzme yasa, blüftörü, yaklattın, sen de kaparasın değil. Şimdi gel. Yeterle götürümse kaparasın değil. Nizam senin kubalarına açıkta ümütürse öldürmeyecek. Koşa neymiş? Olmaz. Anzağın denmesinde uzaklığı iyi kalaymış. İlahi bizde korkanız. Sındıktın, bizde olur. Unutlu, ağlar. Bundan Çinjilik'ten çıkan Kırmızı Rahmat, Direğimiz Rahmat. Kanday dep жооп берсем экен çıktı? Ha? Sizdin çın жүрөктөн чыккан ырыңызга рахмат дейт. Муну жакшы кылбайт окшойт. Бул кишини айтканда мен түшүнбөдүм. Разымын. Мынау дүниедегі ең чоң байлық ушул. Коркпой келип, эл менен түзмөтү сүйлөшүп, көз көрүшүп, кимде кандай суроо бар деп колдоруна микрофонду коркуп титиребей берип койгондун өзү байлык. Кайсы жыйындарда ушундай болуп атат. Биз канча жыл саясатта жүрсөк, ошончо жылдан бери келип алып сурайм сиздерден, сурооңор барбы? Эгер атыңардан уялсаңар, атыңарды жазбай деле бере бергиле деп айткан, туурабы? Мына ушундай өзү байлык. Рахмат, бар болуңуз. Дагы барыңыз. Meni kichikkensiz hurmatli böyle adakam inim sana ilgili kalayım. 30 yıldan beri çırpırap şu emekli aytıp жүрөсүң, оппозицияда жүрөсүң. Her bir yüzden birden migrant var. Keminde, olsa 5-6'da. Ballarımız жүрөт, kızlarımız жүрөt. Migrantlardan kim kavar aldı? Daim sen kavar alıp жүрөсүң. Daim oppositsiyada жүрөсүң. Mıyzamdı, qanday mamleket olsa da mıyzamı saqtaş gerek. Hazır mıyzam buzuldu. Konstitusiyanı tebeleşti. Emeni buna özün daha görürsün, elde alıp yol atar. Buna administratiflik resurs kullanmadı.
баягындай эле болду. Жанагы мен сен айткан сөзүңө тура. Ушул талапкер 17-16 талапкер болдуңар. Баарыңар bir күндө встреча өткөзсөңөр, ошондо ким экени билинет эле. Имадахан ишеңе ийгилик. Мына туугандар, ар бирибиздин үйдө билген мигрант бар. Жок дегенде. Баарыбыз ушул эмелерди чакырайын дагы, ушу Адахан үчүн добуш берели. Мындай багындай кайдыгерлик болбосун. Бизде ушу кайдыгерлик деп жүрүп ушундай убакыт өтүп атат да. Биз кон жашашыбызды жашап алдык. Биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги эртең башка бир элге кул болуп калбасын. Мамлекетибиз саксалсын, мыйзам болсун, ишине ийгилик. Рахмат. Kaçığa çıktınız? Allah razı olsun. 64'te çıksanız yaşarımızdı yaşadık diye ayıpmam. Sizden 14 yaş çoğu bir jigit Amerika prezident oldu. Alayda da yeni yaşayan baş baykanında. 78'de Biden. 64'te çıkıp yaşadık devre okup algan bolmaydı. Yeni yaşa başladı inşallah. Buga чейин siz күрөшүп келдиңиz. Мындан аркысында жашаганды үйрөнүшүңүз керек. Кудай кааласа. Рахмат. Сырттагы мигранттар деп айтып атасыз. Мен ушуну Россияда жолуккан сайын биздин жигиттерге, кыздарга айтам, мигрант деген сөздү колдонбогула. Сыртта убактылуу иштеп жүрөбүз деп. Себеп ошол неберелериңиз кийин мындай басым калат да, баланчынын баласы дегендей болот. Мигранттын деп. Жакшы эмес. Убактылуу иштеп атабыз. Анан өтө эле жанагы Сибир жака кеткендер айткыла, ата-бабаларыбыз таштап кеткен жерге кайтып келип атабыз эле деп койгула дейт. Чындыгында ошондой эле. Себеп ар бир нерсени жакшылыкка деп коюшубуз керек. Комин дейт бериште, болсун ошол жерлерде кыргыздын жери болуп калган күндөрдө. Насип кылсын. Ата-бабадан калган жер деп коебуз болду. Биз убактылуу аларга үй куруп берип атабыз деп айтам. Biz vaktulu alarga tamak жасаганды үйрөтүп жүрөбүз деп айтам. Жакшы жагынан келишip, кемсинбешибиз керек да биз. Караңыздар, азыр Москвага барсам, Кыргызстанда жүргөндө көбүрөөк урсагын коет, ар бир ресторандын ичинде иштеп аткан биздин ашпозчулар. Ошто жакшы тамак жасагандардын баары кетип калып, ошто келсем ачка барсыз. Ушундай болуп калды да. Мыкты чач кырккандар да кимдер? Биздикилер. Дүкөндөрдө иштеп аткандар да кимдер? Биздикилер. Аэропортко барганда да бутум шабырага тийип кеткен болсо карай койсоң билдиңиз деп. Дагы орустардын белгилүү инсандар айтып атпайбы азыр? Москвада азыр кыргыз тилин билбесең кыйын. Кыргыз тилисиз эч кайда бара албайсың дейт. Без кыргызского языка некуда дейт азыр Москва. Делать нечего. Ошондой болуп барып, кичинекей эл болсо да барып, ошол 12 миллион калк бар шаарга тил үйрөтүп атыптыр. Ошол бардык нерсенин жакшыбызды ашырып, жаманыбызды жакшырганды үйрөнүшүбүз керек. Ошондо биз улуу улут болобуз. Баягы эжекем айткан, улагам айткан, намыссыз арсыздарды тек коюу керек. Аларга тегелбеш керек. Алардын да күнү бүтөт. Алар да аскарды. Эми жазаланбай алар деген суроо коюшат да. Билесиздерби? Көрүнгөндүн көзүн карап, чалдырап, ушул мага тыйын берер бекен, ушул мени кызматта коёр бекен деп чалдырап коюштун өзү жараткандын аларга берген жазасы ошол. Кандай дейсиз? Биз алардан көрүп байбыз. Эмне үчүн? Сен капканыбыз өзүбүздүкү. Биз коркпойбуз. Менин аркамдан бирөөнү салып койсо керек деп коркпойбуз. Биз тынчуктайбыз. Алардын түн уйкусу канчага бөлүнөт. Жашоосу оор аларда. Ошон үчүн өзүбүздүн жашообуз күп болсун. Тилектериңизге рахмат. Эми ошол сыртта жүргөндөрдү мен ар бир президент келгенде, бейик келгенде айтам да. Ошол азаматтардын дагы конституциялык укугун эске алып, Москванын өзүндө 700 миң, Москва областында 700 миң кыргыз жараны бар. 700 миң. Ошол 700 миң кыргыз жаранынын ичинен 4 миңине гана шайлоого укук берет, 4,5 миңине. Эми эстетилечи.
Kırgızdın taqdirin Kırgız çeşmeye atat da uşunday. Biz ayttık ele. Moskvada emne көп, имарат көп. Ар bir metroda birden şayloo участкасын açıp koysa, Россия айтты, эгер расмий бийлик, расмий кайрылса, шайлоону уюштуруп бериш биздин колубуздан келет деп. А биздикилер кайрылбайды. Эмне үчүн билесиздерби? Ошол жакта жүргөн, тишинин кирин соруп, ата-энебизди багабыз, балдарыбызды багабыз деп жүргөндөрдүн бардыгынын көпчүлүгү Адахан Мадумаровду шайлап коет деп коркушат. Ошонун коркот. Себеп сыртта жүргөн биздин кыргыздардын аң сезими бул жерде жүргөндөргө караганда күчтүүрөөк, курчураак иштейт. Алар сырттан көрүп турат кимдин ким экенин. Кыргызстан кайсы жолдо баратканын көрүп турат. Ошон үчүн аларга добуш бердик деген аракет кылышат. Биз Кудай кааласа алардын дагы керегин ишке ашырабыз деген үмүтүбүз бар. Урматтуу адамдар, эгерде сиз элдин колдоосу менен президент болуп калсаңыз, биринчи дыйканчылар жердин бардыгын ээлеп алып, жери жоктор жер иштете албайт, кыйналууда дейт. Экинчиси, азык-түлүк продукты жеткен чегине чыгып кымбаттадыгы, муну ким контролго деген көзөмөлгө алат деген да. Ким көзөмөлгө алат деген да. Биринчиден, дыйкан жердин бардыгын ээлеп алып деген сөзүңүздү айтайын. 95 жылдан 2098 жылга чейин, 2000 жылга чейин дээрлик мына жерде улуумун жакшы билет. Мына ошол жердин эң суулуу, дөң, түшүмдүү мол бере турган жерлердин бардыгын кимдер алып алган эле? Милициянын жетекчиси, роудун начальниги, прокурор, сот, аким, орун басары, мына ушул тегерегинде жүргөн 15 киши бүтүндөй райондун суулуу жер ижарага берди. Ижарага деп алып алып, мына ошолорду кийин субарендага бердилер. Субаренда деген колдон кол өткөрүү деген. Мисалы, bir прокурор 100 гектар жерди алат, мындай бир баага. Ар бир гектарга 200 сомдон төлөйт да. Мисалы, ошол 1 гектарга 200 сом төлөп коюп, а дыйкан 200 сом төлөй албайт. Ал кезде азырдан кыйын. Ошол 1 гектарды 30 сотуктан 35 сотуктан кылып 3 дыйканга 5 эсе кымбатка тапшырат кайра. Мындайча айтканда, кетмен чакпай, бейли урбай, дыйкан 100 сом тапса, ал 600-700 сом да жырга чыккан. Дыйкан соруп атат. Бұл ошол мыйзам кодексинин, жер кодексинин 8-чи беренесинде 2-чи бөлүмүн карасаңыздар, жер адистери бар ошол жерде. Ошондо Адахан Мадумаров эмне деген мыйзам киргизди? Мадумаров не кылды дегендерге жооп. Ошол 8-чи беренесинин 2-чи бөлүмүн карасаңыздар, ушундай деген мыйзамды киргизип койгон. Депутат Мадумаров. Ар бир айыл аймагындагы ошол өкмөткө караштуу жер сугат болобу, кайрак болобу, биринчи кезекте ошол айылда иштегендерге берилет. Дыйкандарга. Экинчиси, эгер ошол айылдан ошол жерди алганга киши чыкпай калса, мисалы биздин ушул Каракочкор айыл өкмөтүнөн дейт да. Каракочкор айыл өкмөтүнөн дыйкандар жок, мен бул жерди иштете албайм, ала албайм деген болсо, анан кийинки Сарыбулакта жашоочулар ала алат. Сарыбулактар ала албай калган болсо, анан Каракочко ала алат. Бул адилеттүүбү? 100% адилеттүү маселе. Экинчиден, ошол ижарага алып аткан киши өзү иштетүүгө милдеттүү. Бирөөлөрдү мандикерге салганга тегүү салынган. Мына ушул Мадумаровдун мыйзамы. Ошол кезде түшүнгөн аксакалдар айткан, эң бир адилеттүү чечимди чыгарып турсаң деген. Эң адилеттүү. Себеп кетмен чаккан гана жерди иштетиш керек. Калем кармап отурган жер менен чатары жок. Ушуну билишибиз керек. Экинчиден, ошол дыйкандын башында салыктын канча түрү бар эле? Эсиңерде барбы азыр?
Ya. 12. 17 türü var mı? Siz sağlık sistemasında işteyiz mi? 12 türü. Türü isteyecek. Ha, barakallah. Azın kança türü var? Bir türü var, bir tölemi var. Uşul mıyzamdın avtarı kim? Adakan Maduma. Ne kılıp koydu degenlerge ikinci yok. Депутат мыйзам жазат. Үй курбайт, көпірөө курбайт, шагал төкпөйт. Ошол мыйзам менен элге жеңилдик алып берет. Мына ошол салыктын канча түрүнүн бүт баарын жок кылып, бир гана түрүн калтырып, бул жерге салып. Жанагы фонд көтөрүлгөн бул төлөм. Ал өзүңүздүкү. Ал сизге кайтып келет. Пенсияга чыкканыңызда. Аллах инсап берип кайтарып берсе. Азыр кече соцфонддун төрайымынын орун басары сүйлөдү. Yanvar ayına pensiya beri almayız. Muhtemelen mi? Kütüp oturup durağız değil mi? Anan cana alt benim kaşa çıkanlardan barıp sorayız. 17. yıl prezidentlik varatlarında aytmadı öyle. Benim pensiyalarda 11.000 yıl verim. Şatıra şatman olacaklarımız o şunda ya. Bol boy tanıdı mesele. İkinci mesele. Dehqon chorvasi mening fikrimda qanday bo'lishi kerak? Uşul bir 20, 30, 50, 100 gektar yerga birlik ishni ishlatishimiz kerak. Qalganlarning o'shaga ulushun biriktirib, ulushidan tushgan foydani o'shaga yuzunda qaytarib berishimiz kerak. Muallimning da ulushi bor. Muallim barib qayga chiqasin? Maktabga chiqadi, ko'chaga, yo'lga chiqadi. Yerga chiqadi. Ani qanday qilishimiz kerak biz? Qaramizlar, eng jengil yo'li bizning ata-bobolarimiz o'shani ko'rib qolgan. Bayaqında mamlaketlik satib oluvni yo'lga qo'yishimiz kerak. Dayarlovni qo'lga olishimiz kerak. Заготовка desa tushunasizlar sizlar. Dayarlov desa tushunmay qolasiz. Ilgarigi заготовка deb qo'yadi. Men o'rischadan biraz alışta qolib qoldim. Ayılga kelganda o'rganib ketaman shunday. Buna o'shani Moskvani qarangizlar. Hazır Moskva bizden şu Karasu'da coşku altında yeri olup kaldı. Görmeden iş hazır olsa gerek. Aşans yaptı, çoğun soğuda burgurlar var. Bizden Kırgızistan'da öndürgön kartoşkası olu, savizi olu, yeti olu, sütü olu, Moskva'nın 4-5 soğuda burgurunu kamsız kılalmayız. Emnege başımız orucu yok bizden. Satalmay, dehqon öndürüp alat satalmay. Mamleket hükümet işinin moyununu alış gerek. Yana bir bala vardı mı? To'xta vaziyatda geldi kim? Ayol chaqma ministri bo'lamdi. Buni o'shalar uchun ustidan ishlash kerak. Mening ko'z qarashimga qo'ysa, Xudoy xolasa, yerlashtirilgan dehqon chorvalarni bo'lishimiz kerak. Yerlashtirilgan. Biz yerni ko'tarib haydashtirishimiz kerak. Agrotexnikalik erejelerga qaytadan mo'yin sunishimiz kerak. Bosh ishimiz kerak. Birili yerga qayta pulday haydayversak, ajoyib olacak. Buna köptüğün kara жерler bozulup başladı. Toprağı çıkıp başladı. Endigi yer ko'tarib baydoğu degen madaniyatты jo'g'otdik biz. İrigatsiyalık sistemalarni qaytadan qalbına getirishimiz kerak. Tamçılatıp sugarmaga o'tishimiz kerak. Men kecha Oshtoq yo'lg'ishida aytdim. Kim gördü shuni? Oshtoq yo'lg'ishini gördünüzmü? Qaramiz 200 litr suv menen 8 sotik yerni sugaradi. 200 litr suv menen. Bu degen qanchalik? 10-20 chaqa suv. 20 chaqa suv bilan bizning kelinlar, qizlar eshikning ostida suv sepib, chiqib bo'ladi. 8 sotik yerni sug'aradi. Al qamchilatma kel. Kimden gördüm? Ben İskanap Samatovich bilen Agidin Tenirik'in çalmasından gördüm şunu. Kırgızistan su kaptap kete turganda diye erik emis, mamleket emis. Bırak su jetmeyin. Su'nun başında durabız, bırak su jetmeyin bizge. Uşul madaniyatni qayradan qalbına keltirip, dehqon chorvasi boyuncha uşul ishlarni so'zsiz turda jasashimiz kerak. Stalin kolxozdoshlarni qanday qilib jasasa, Kırgızistan qayradan o'sha qaytishimiz kerak. Bari javob bor. Gülдөп turgan chorvalar var. Azık-түлік produktu qimmatlab ketdi deydi. Qimmatlaydi, mingdan arada qimmatlaydi. Emnege? Anın bir qancha obyektivdүү sebepleri var, anan subyektivdүү dep ko'radi. Obyektivdүү sebeplerini men ko'ra olmayman. O'sha cho'ng siyosatda cheyrek qilib жүрүp, men o'zim jetdim.
субъективдүү себептерди деп айтсаңыздар айтам. Бизди чет мамлекеттер тааныбай атат. Кытай чегарасын жапты. Казакстан жапты. Өзбекстан жапты. Россиянын президенти кече маалымат жыйын өткөрүп атып эмне деди? В Кыргызстане постоянная чехарда. Чехарда деген сөз бул сиздин сөзүңүз менен айтканда бардак деген сөз. Кыргыздын тили менен айтканда дайым башаламандык деген сөз. Бул мамлекет бутуна тура албай калды деди. Мамлекет болбой калды деди. Мен ушул сөздөрдү сиздерге ондогон жылдар айтып келатам, бирок ишенбейсиңиздер. Бизге сөзсүз башка бирөө айтыш керек ушундай нерсе. Кандай дейсиз? Чехарда деген сөз бул мамлекетти сыйлабагандык, бул мамлекетти тааныбагандык. Бирөө учуп барды, эмне деди? Шапалак жеп кайтты. Үйдүн кожоюну билип жүр, эсиң менен бол, маданияттуу болбойсуңбу деп койду. Кайтты. Экинчиси жетип барды. Елестеткиле да. Биздин Каракулжанын тили менен айтканда, ушундай экен деди. Мен керек бекеммин деди. Кече досум ким эле деди. Дайым силер Европа менен Американы карап отурасыңар, акча керек болсо бизге жетип келесиңер деди. Туурабы? Туура. Демек бизде акча жок деди. Бара берди, келе берди. Эмне үчүн алар бизге ушундай мамиле кылды? Себеп биз улабай айтканда конституцияны тебелеп чыгып кеттик. Конституциянын иштерин токтотуп койдук. Бул кызыктар, бул жигиттер кызык. Мындай карап, мынау статья жакшы экен, ушул иштей берсин. Кийин статьясы, мынау жаман статья, мага жакпайт, бул иштебесин деп атат да. Сен кимсиң аны токтотуп койгон? 28 октябрдан бери Жогорку Кеңеште иштеп аткан ар бир күнү мыйзамсыз арам. Айлык алышат. Тарыхта эч качан болгон эмес. Согуш мезгилинде дагы мындай болгон эмес. Аксакалдарга кайрылайбыз, аксакалдарыбыз калбай калды. Согуш мезгилинде дагы шайлоо убагында жүрүп келген эndi. Мындай болуп, биздин мөөнөтүбүздү узартып кой деп ошол мезгилде кайрылган эмес. Бирдеме десе жакшысыздоо болуп калды. Стабилдүүлүк үчүн. Бул эмне деген сөз? Кызматка койсо дагы стабилдүүлүк үчүн. Бирөө менен барып достошсо дагы стабилдүүлүк үчүн. Бирөөнү кызматтан кетирсе дагы стабилдүүлүк үчүн. Андай болбойт. Ошондуктан могул азык-түлүк продуктларына арзандатыштын бир гана жолу бар, чегаралар ачылышы керек. Неге чегаралар ачылса бизде продукция? Караңыздар, көзгө көрүнбөгөн эмнелер көп да себептери. Өзбекстан менен чегараны ачканда жээлердик менен аябай ушундай болуп калпактарыбызды көп көрүп атканда мен чыгып айттым элем. Эсиңиздерге салам азыр. Айланайын, калпагыңды көп көрдүк ба? Зыян тартсаң тартасың, мындан пайда таппайсың десем, адамдар чыгып баштаган. Маалыматтар эмне жагат? Чегара ачылса да жакпайт. Мына чегара ачылса да жакпайт. Бирок зыянын биз көрүшүбүз керек да саясатчы катарында. Жетекчи катарында көрүшүң керек да. Эмне үчүн мага жаккан эмес ушул чегараны ачкан? Биздин Оштун тегерегинде, Кара суунун тегерегинде, Бишкектин Чүй областында бүтүндөй күнөсканаларды куруп баштаганбыз. Биз өзүбүздүн помидор, өзүбүздүн бадыран, жашыкча жемиш менен биз өзүбүз камсыз кылып калганбыз. Биздин тыйын сыртка кетпей, Кыргызстандын ичинде калып аткан. Себеп ошол дыйкандан биз сатып алып атканбыз. Эми ойлоңуздар, чегара ачылды. Эгерде бизде 1 килограмм бадыран өндүрүш үчүн 80 сом, 90 сом кетсе, Өзбекстанда 1 килограмм бадыран өндүрүш үчүн 25 сом кетет. Ал 35 сомго сатса 10 сом пайда табат. Биз 10 сом пайда табыш үчүн килограммын 100 сомго сатышыбыз керек бадыранды. Элестеткиле. Бирөөнүн бадыраны турат 100 сом, бирөөнүн бадыраны турат 30 сом. Кимдикин сатып аласың? 30 сом сатып аласың. Эмне үчүн аларды карзан? Себеп аларда дары-дармек өздөрүндө. Химикаттар өздөрүнөн чыгат. Жерге дыйкандарга ушундай жеңилдиктерди берип койгон.
Dıykanlar subsidiya alırlar. Bizde neticede bütün salıngan güneşkanlardı. Bari ne oldu? Bankrot oldu. Bari çağıldı. Biz kezinde Kazakistan menen çegeranı açıp jiberiп, aljaktan gelgen unlar menen yaşap kaldıkları neticede köz karanlıkka bardık. Nandan dağı göz karandığımız gibi. Biz başta 1.200.000 tonna buğday öldürülen ülkeler, Respublika. Bizden gerektiğimizde 900.000 tonna buğday gerek. Uşunu bir düşün, uşunu aytışın, akademik oluş gerek baydan aytırız. Hazır halkımızın sanı östü, 1.100.000 tonna buğday gerek. Biz Kırgız, ötön jaktan nan taşıvay jeş üçün. Biz kança östürüp otarız? 300.000'in tegereginde. 800.000 tonna buğdaydı, undu biz macbur başka jaktan alışımız gerek. Demek biz alardan satып alabız, dollar menen. Bizden Kırgızstan'a düşkün dollardın bari alıp Kazakistan'a gider. Aylanayında. Aljaktan kayra gelgende dollardın kolu öskön sayın bizden bağlar götürülür. Biz köz karandığız. Kayacağım egemen. Kayısı canın egemen aylanayın. Jolun egemen mi? Avan egemen mi? Akçan egemen mi? Elinden egemen. Biz egemendilikti bir-birimizge gana görsetiriz. Karabulcalıklar özgönlüktür. Karasuluklar nokatlıklar var. Aman olayım ayarlarız bu şunu. Ulak çapkanda görsetiriz. Kimdir kim ekelim. Kuru namus benim gana çıkıp gelip alırız. Oşonda da çıtırap ayıktım elemen. Sırttan gelgen bunlar bağcı tölemin alıp saldı mı ol deputatlar. Senin gücünün içinde 3 degreden oturlar. Özlerinin kızıkçılığı içinde. Biri Akul, biri buna Meryem, daha birisi var Alina diyor. 3 tegrmençi bütün de Kırgız buğday öndürücülerdir hırısından çıktı. Geçip kaldı. Neticede bizde buğday öndürüp kireçesiz olup kaldı. Bizden deykanlar buğday öndürmüyor. Biz buğday öndürmecilerinin bağrına çek kılıp elge satıp başladık. Bugün buğday yok. Kuday saklasın. Biz ülke dep turabız. Allah suygon gana el katarında turabız. Eğer bizge Kazakistan taraf, Rusya taraf buğdaydı çıkarını ekili ayda toplatıp koysa Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uşul ülke olan. Biz ömür boyu elektrik energiyasını Özbekistan'dan Kazakistan'a satıp gelgen elidir. Bu yıl suyu içili orada. Kazakistan bizge 1.200.000 kilowatt elektrik energiyanı satmay boldu dep suyu içili orada. Ne degen ülke özünüz? Uşunun bağırını alıp gelgen kim? Cevap vermek kim uşun alıp gelgen? Buna aksakal toraydı da biz sayılan. Biz emniden alıp geldik şuna. Birinciden kayda geldik, ikinciden özündükü torpok basıdaki jettirgen hareket kıldım o şakada. Deputat kılıp, minister kılıp, prokuror kılıp, prezident kılıp özündük eline kıldı. Sızga oturguzdu. Özündün emez, gelecekteki senin neverilerini koşup oturguzdu. Bana özündükü degen sesi beni kaldı. Biz şaylaganda kaydı geldik bunu. Eki jerde eki kança degende bilbegenlerdi şaylakta udabız. Endege bizdin uruğudan eken. Suunun arka özünden eken, ceper özünden eken. Biz jalan savatsızlarda alıp para aldık. Ağıydın gevetesi kıramızlarçı. Ağa karaganda, bundan 25-30 yıl başta Şarap Sancarı bağımızdı. Koy kınası savatlı uğrak görmekler. Anday değilsin. Avtoritetli yok. Şarap Sancarov'ın koykanasına giriş için direktiften ruhsat alıp girişin mümkünler. Hazır abim buna. Görsün büt bayağı çavrada kendi. Hani kesip alıp savaştırdı türlü. Göçünü aldı. Salamatsız bardak menden soru. Job.
Bekir günde, bağırın günde görüp, bilim, düşünüp, yakında Moskvadan geldim, atayı şaylauga kelsek, bağırı özgörgöktür. Kıskası bizdi таза шайлоо болушuna көз жетпей, sizdi yakında ele Moskvadan tosып aldık ele. Siz barıqla degeningizden geldik, sizdi kol koyuyoruz deyip. Kim için? Siz mi? Adınız kim? Naberik. Allah razı olsun benim. Бар olaylar. Өлkө, mamleket, el ушунчалык кыйын абалда турганда, ушул 3,5 миң чакырым алыста турган Москвадан шайлоо үчүн учуп келген болсо, Аллах сенден разы болсун. Эки дүйнөңдү жарык кылсын. Элеген тилегиңди кабыл кылсын. Эч жамандык көрбө. Бар болсун. Ошол Москвада жолугушууда ошол жигиттерден бир-экөө келип, мен жаткан жерге келип айтышты да, бизге башталды дейт. Эмне башталды десек, кысым кан деп. Мында кет деген жок, башка деген жок, бирок Кыргызстандын айдоо күбөлүгү менен Москвада иштей албайсыңар деген чечим кабыл алган атат дейт. Туурабы белем? Бул деген сөз эмне деген сөз? Ошол Москвадагы Яндекс таксисинде 75 миң кыргыз таксиси экен. 75 миң. Ошолордун дээрлик бардыгы кыргыз айдоо күбөлүгү менен экен. Демек, маданияттуу түрдө силер бошсуңар деген сөз да. Неге? Жанагы политолог айтты, Михеев деген, Кыргызстанда дайым бардак, мыйзамды тааныбайт, конституцияны тебелейт. Ушул жерде жүргөн кыргыздардан 300 миңин жеткирип койсок, ушулар конституцияны ордуна коюп керек деп айтты. Мен эмес баардыгы айтуулардан. Жириновский деле айтпады. Ошондуктан бизге кандай мамиле кылышыны өзүбүздөн көз карап. Биз маданияттуу калк болсок, эл болсок, биз башка мамлекеттерди сыйлауга мажбур кыла алабыз. Эгерде биздин өзүбүздө маданият жок болсо, башкаларды сыйла деп айта албайбыз. Мына ошо табигинин билет, ашан дүкөндөрдү билишет булар. Мына биздин Каракулжанын этин болобу, майын болобу, сүтүн болобу, айранын болобу бир ашанды толтура албайбыз биз. Неге проблема болуп атабыз? Биз ошондой келишим түзүп, Каракулжада өндүрүлгөн бүтүндөй айыл чарба түшүмдөрдүн бардыгын самолет менен алып кетебиз деген келишим түзсөк болобу? Жыргайт, дыйканы да жыргайт, малчысы да жыргайт. Ал үчүн мамлекеттин ээси керек. Жетекчиси керек, ошону көрө билиш керек, ошолор менен тең ата сүйлөшө алыш керек. Алар төбө десе бээ деп колтурбаш керек. Айерге барып бир окуштун кереги жок. Келишим менен барыш керек. Сүйлөшүүлөр менен барыш керек. Мына ушундай турганда. Барбы суроо? 2-3 суроо кылабыз, андан кийин баяктайбыз. Алардын программасынын бир бөлүмү ушул. Билип турат. Жеңилүү жолунда баратышат. Күндөн күнгө элибиз түшүнүп баратат. Кокустан Мадумаров өтүп кетсе, шайлоо таза өткөн эмес деген шылтоо менен 5-октябрды кайталайбыз деген дагы үмүттөр болуш керек. Мына ушундай. Бирок биз көзүбүздү ачышыбыз керек. Болду, жетишет. Мен ушул Каракулжада болобу, Ошто болобу, Чүйдө болобу, Бишкекте болобу, Көлдө жетөөбүздө да айттым, Тоңдо да айттым эле. Революция жасагыла. Калемдин учу менен жасагыла. Маданияттуулук менен жасагыла. Сабырдуулук менен жасагыла. Сабаттуулук менен жасагыла. Кудай сактасын деп айттым эле, шайлоону бүтүрүп алып, ак таяк, көк таяк болуп бири-бирибизди кубалап калбайлы деп айттым эле. Эсиңерде барбы?
Kalendin uçu bilen gana жасап koyulады. Бирок жасабадык да. Ушул күнгө келтиришке себепчилердин бирөөсү ушул жерде бар, ушул жерде барыбыз. Bir doğuş Daryanın ар жагынан өтпөйт. Assalamu aleykum. Doğuşunda жок, кулунунда жок, келечегинде жок, биримдигинде жок, оптом жок. Азыр айтам, эже, азыр айтам, тур кыз. Азыр айтам. Бар оптом жок. Не болду эми ушул? Мен неге айтып атам? Мен билем. 95-жылда шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо Каракылжа Абсамат Масаевичке кандай добуш бергенин билем. 2000-жылы коммунисттерге кандай добуш бергениңиздерди билем. 2005-жылы Адахан Мадумаровго кандай добуш бергениңиздерди билем. 2010-жылы Каракылжа Мадумаровго кандай добуш бергениңиздерди билем. Мен ошондуктан башым дейip таазим этип сиздердин алдыңыздарга келип ыраазычылык билдирип келип отурам. Мен билем. Мына стадиондо дагы эл ушунчалык батпай атканда, аким губернаторлору эл сиздерди жибербей атканда дагы тосуп койгон тракторлордон бери, арабалардан бери аттап өтүп келип ошол жерде жолугушканыбызды билем эжеке. Мен ошон үчүн сиздерге айтам, менин чексиз байлыгым сиздерсиңер деп келип отурам. Биз баягындай телевизордон көрсөткөнгө, мына телефондон көрсөткөнгө ишенбейм мен. Ал эл эмес, элдин атынан сүйлөгөн фейктер. Мен Ысык-Көл областында да айтып, бизде Ысык-Көл областында 1000 деген биздин тарапкерлерибиз бар. Бизди колдогон эр азамат калкыбыз бар. Бирок ошол Ысык-Көл областынын атынан сүйлөгөн кээ бир эси жокторго айтып атам, элди буза албайсыңар сиздер. Элди бөлө албайсыңар. Фейк болмоктон 1000 жерден фейк болсоңдар, элдин көзү ачылып калган, бүгүн эч кимди алдай албайт. Мен ыраазычылык билдирем, бирок эжеке. Ошону бузуп аткан 4-5 бар да бул жердечи, районубузда. Ошол 4-5-өөнү элдин аксакалдардын тили өтпөй калганына өкүнөм да. Ошолорду жолго салып койбогонуна өкүнөм. Биз баарыбыз билебиз, ким кайсы жерде иштеп, кандай өзгөртүүлөрдү жасаган. Ошондуктан эч качан элден капа болбош керек, элге нааразы болбош керек. Сен элиң менен жүрсөң гана сен элдин арасында адамсың, элден чыгып кетсең бүттү сен. Элден чыгып кеткен бийлик эскертүү болсун деп атам ушул. Эл башка. Урматтуу Адахан Исмаилович, Каракылжа районунун 12 айыл өкмөтү бар. 12 айыл өкмөтүнө губернатор, аким 50 киши алып келсеңиз деп тапшырма беришиптир. Кече Өзгөн районунда 50 адам алып барыпты ар бир киши дейт. Бул билебиз, мага да айтышып атат, телефон чалышып атат. Мугалимдерге кыйын болбойт, ийилер телефон чалган. Сабактарды да токтотот дейт. Бул жерде да ошондой бир 2 саат эрте алып барып отургузуп койду дейт. Кече алайдагылар айтып атат, отура албайсың дейт жанагы жерде. Шамал, кызгар дейт. Эмне кылайын? Мен эмне деп айтам? Айтканымды кылбайсың аны баары. Кылбайсың аны айтканымды. Ошондой арамдыкты токтотуунун бир жолу бар. Чыкпай койгон. Барбай койгон. Мен анан жылап эжекелер отуруп алып тур тизилип. Кайратан чакырса деле барбайсың ба? Чындыгында ошондой. Кайдынан чакырса деле ысыкма чыгып калат го. Ооруп каласың го ошол жерде. Кандай? 1000 бир сылтоо табасыңар го жеңилеп. Карындаштар, келиңер. 1000 бир сылтоо табасыңар. Ушундай айтасыңар, өзүң коркуп кетесиң дейшет. Ошентип барбай койсоңар эмне болот? Директорге барбай айтканда катуу 2 жолу түшкүнүп койгула, өзү качып кетесиңер. Кечеден бери соо эмес мындайгилер. Анан ал жерге барсам,
Бирөө bir nerse olup ketebe деп korkom деп койсоңор деп бүттү го. Allah geçirgen bolsun, bizden ушундай bir тамашаларыбызды кыйбат болбосун. Бул кызыкчылык үчүн айтылып аткан сөз, бирок тереңинде чоң чындык жатат. Баарыбызды жакшылыктан кургап турбасын, үмүтүбүз өчпөсүн. Чындыгында эркин жашаганды үйрөнөлүп, жүрөгүбүз эркин болбоюнча бактыбызды сезбейбиз. Мына жерде эжекем турат. Канчалаган кыйынчылыктарды башынан өтүп көрөт. Эч моюн сунбай келет. Караңыз, эки башы жок, төрт буту жок, төрт колу жок. Бизде эле адамды өзүнөн көз каранды. Могу жерде азыр аксакал эжекебиз отуруп эле Замир эже деген. Муну киребиз, муну Замир эже. Аксакал эжекебиз ушул биздин. Бишкекте десең Бишкекте, Чүйдө десең Чүйдө, Ошто десең Ошто, Башкентте десең Башкентте. Бүгүн карабы деле жүрөт. Чындык үчүн Bular ешким нерсесин дей албайт. Адамдын өзүнөн. Мына классташым отурат, Азамат. Армияда кызмат кылган. Мыкты азамат ушул. Аты да азамат, өзү да азамат. Сен мектепти жалаң бешке бүтүргөн жигит ушул. Россиядан курулуш институтун бүтүрүп келип, ошо иштеп атат. Бир сөз айтам, армияда кызмат кылгандар билет аскерде. Барганыңда, аскерге барганда биринчи 3 күн өзүңдү кандай алып жүрөсүң, 2 жыл ошондой жүрөсүң. Барбы? Армияга барганда. Билесиңер, 1-3 күн өзүңдү кармакпай, жүгүр деген жака жүгүрбөй. Мына биздин колдундар айтып жүрөттү, Рахман Разыковка. Мой дегенде мой бербейсиңби, баары мойдурат да депчи. Жок. Мой эте албайм деп коесуң. Bir tayaq jeysin, 2 tayaq jeysin, 3 tayaq jeysin. Бул кып-кызыл экен дейт. Ток болду. Ошону мен 2 жыл бошсузсун. Birinci günden moyup başlasan, keminde 1,5 жыл moyuyorsun. Oşol siyahtı, çakırdan dene жүгүрүп barıp olsa, attan olsun. Ömür boyu çok kaysın sana şimdi. Keldiğin jaka gelip dursan, ömür boyu gelirsin. Erkin boldular. Allah her birimizin köprüğümüzgü, öz baktığınızı sezgeni nasip kılsın. Allah özünden başka hiç kimge muhtaç kılıp, birinin gözünü kıratıp caldıratmasın. En güçlü korkmanlar ayallar için, ayrıca ayallar için, en güçlü katlı korkmanlar göğümür olsun. Göğümür olsun. Sen ayal kişini Allah şunçalık büyük kılıp yaratıp koyma. Biz erkeklerge azap görüp, atelendin razıçılığını alışın mildet, ayalındın razıçılığını alışın mildet, sen beşti görmeysin deyip. Bizim moynumuzdan 1000 mildetimiz var erkeklerin. Ayallardan mildeti bir öğün dedi. Köyüsünün razıçılığını alsa değişik açık etti. Karak görmezler. Bırak ayallar şunçalık bağlı iken, oşol ayaldın tamanın öpkön balanın oğuzu tozakotuna büyübeydi eкен. Karangızlar, ayal degende kanday көтөрүп койгон. Kanday ıyık kılıp yaratıp койгон. Европадагылар айтат. Musulmanlar ayalды сыйлабайт дейт. Жок. Musulmanlar hiç kaçan ayaldарды өрттөгөн эмес. Европа 1000'de 100.000'de örttеп көргөн. Ведьма дейш. Bizde ayallar Kırgızстанды елді башкарып келген. Европа менен Америка ayallarga шайлоо укугун Азамат мырза качан берди? 50-60 жыл болду. Bizde ömür boyu ayallar көтөрүлүп келди. Шайлоо укугун Европа 50-60 жыл башка берди. Kim көтөрөт экен аялды? Биз көтөрөбүз. Ошончо кыргыздар өз каада салтыбызды, өз баркыбызды, тарыхыбызды көтөрүп сактап келмейинче көрүнгөнгө жем болуп, көрүнгөнгө кор болуп келе беребиз. Тилегибиз ушул болсун. Аксакалдар ким бата эле турган аксакал барбы? Бар. Бериңиз. Мени барелеп кезде бардырып коюптур. Мен бареlepмин. Бирок азыр карайбыз. Эртең бизде Арабат районунда жолугушуу бар. Ош шаарында жолугушуу бар. Кара Суу районунда жолугушуубуз бар. Андан кийин Баткенге кетебиз. Сүрүктү, Кулунду, дал ушул айылдардан башталып кайра келебиз. Андан кийин Жалал Абад областы турат. Кара Саабанын 28-inde бизде телетаймаш бар экен. Ал үчүн мен Бишкекке барышым керек. 29-unda кайнатасы келсе дагы чыкпайт үйдөн билесиздер. Се майрам болуп баштайт. 30-31 бири.
Ekisinde tursa dağı Allah'a şükür deş gerek, ekisinden başlap kayra jolugалы deyip surayбыз. Mayli dese jolugабыз. Анан чүй турат, Бишкек шаары турат. Жетишсек, барлык жерге барууга аракет кылабыз. Жетишпей калсак арга жок. Рахмат. Жакшы ниетке турабыз. Адакай ушул буга чейин дагы 30 жылдан бери şu жақсы тілек менен Кыргыз элин алдыга чыгарган Кыргыз мамлекетин башка мамлекеттер менен тең ата кылам деп şu жақсы ниет менен жүрөсүн. Багы өзүңүз айткандай эл ошого толук түшүнү керек. Бул жолу биз мен өзүм ушундай деп ойлоп турам, ушу элибиз азыр толук түшүнүп bir dayar bir prezidentimizni özümüz kolda olanı deyip bağırdı Kırgızistanlıklardı çakıram. Bunu gelip yürünsün deyip yürüp kanca adamlardı yürüttük, bırak yürünbey. Bizde Kırgızistanımızdı kanday ağalga alıp gelip koygan görüp turabız. Ушул сапар Жаңылбайды Кыргыз элин Адахан Мадымаровду колдоп өзүбүздүн президентибизди bir tavatırgan bolалы. Эми Омин. Allah'ım şu Kırgız elin şu жақсы жолға салып, даяр президентімізді өз жүрегіменен таңдап, Адахан мені еліме біріншіден денсаулық жolu açık olup Kırgızistan'da Kırgız elin bağırdığı koldup bizden şu safar Çınırlı prezidentimizden tavalalı Omin Akço. Ayakta durmuşkandı nasip etmek olsun. Her birinizden